Allah'ım razı olsun. Assalamu alaikum ustaz. Allah sizden razı olsun. Allah barınızdan razı olsun. İlimingizge, жашооңузго береке берсин. Amin. Суроо төмөндөгүчө тармактык бизнес боюнча мындайча айтканда сетовый бизнес боюнча кененирээк айтып берсеңиз, көп жылдан бери жүрөктө үйгөн маселе дегеле мусулман элине шарият уруксат бергенби? Сетовый маркетинг бизнес боюнча мурда фатва берилген. Фатва берилгенден кийин кайра фатва берилбейт. Эми ошол фатваны гана элдерге жеткизип коебуз. Фатва деген нерсе өзү негизи жок маселени адамдарга чечип берүү. Ал эми биз көп мезгилде фатва деп коебуз, ал фатва эмес. Накл каулул улама. Алымдардын сөздөрүн гана силерге жеткизип беребиз. Кээ бир көпчүлүк адамдар ошол алымдардын сөзүнө жетүүсү кыйын болот. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, китебибиз бар, ошого өмүрүбүздү арнаганбыз, анан ошону элдерге жеткизип беребиз. Ал фатва деген нерсе эч ким айтпаган нерсеге сиз өзүңүз фатва бересиз. Алымдардын эрежесине, башкасына карапчы. Сетовый маркетинг деген нерсе бул жаңы пайда болгон соодалардан. Негизги шариятыбызда соода, ал-муамалат, мамилелер маселесинде ат-танзими адамдарга тартип иретине кылган, тааббуди эмес. Башкача айтканда жана пешиндин 4 рекат парзындай эмес. Шуну кыласың болбойт дегендей. Танзими адамдарга кандай ыңгайлуу болсо түзүп берсеңиз болот. Ага мене риба болбошу керек. Бирөөнүн малын арамдан жебеш керек. Анан жетимдердин малын жебеш керек. Ал хида, жалганчылык болбосо эле кандай соода болсо не кылып беребиз? Шариятка карап уруксат беребиз. Себеби танзими адамдарга шарт түзүп берүү. Шарият ошо адамдарга эң жакшы бир жолду көргөзүп берүү. Мисалы үчүн азыр сооданын түрлөрү аябай көбөйдү. Себеби акча табуунун жолдорун издеп ар кандай жолдорду ойлоп табышты да. Мисалы үчүн ленингде ушундай соода болуп турат. Бирөөнү алсаң, экөөнү бекер берет. Деп карасаң, почти жакын эле, бирок утсаң бир 500 сом, 600 сом утасың. Бирок арамбы? Арам эмес. Аны не кыласың? Эки досуң чакырасың да барып үчөөң тандап атып, бирөөнүн акчасын төлөп коесуң. Дурусбу? Дурус. Арам барбы? Жок. Риба барбы? Жок. Алдамчылык барбы? Жокпу? Анан эсмен чыгып калыптыр, ат-таради, бири-бирине ыраазычылык керек. Ошо ыраазычылык шариаттын чегинде болуш керек. Кээбирлер сүткорлук кылып аптыр, мен ыраазымын, мен төлөп берем дей берет да. Жок. Шариаттын талабына ылайык ыраазычылык керек, Анан ошо менен эмне кылат? Дурус болот. Эми сетовый маркетинг деген жаңы пайда болгон нерсе, бул шариятыбызда дурус эмес деп чубак устаз бизге фатва берген. Себеби ал бирөөлөрдүн акчасын себепсиз алуу. Мен бир адамды эшитип келдим, мен келдим, мен акча да бир адамды эшитип келдим. Ал адам келгендигине мага компания акча төлөп берди. Ал адал. Себеби мен муну мээнет кылдым, мунун мээсин жедим, ынаттырдым, алып келдим. Уақытым кетти, мээм кетти, башка жатканда нервим кетти. Анан бул барды дагы бир Асанды чакырып келди. Анан бул дагы мээнет кылды, алып келди. Алып келгенден кийин Асандан бул алып келгенче мага дагы пайда чыгат. Ушул жерден иттин өлүгү ушул жерден башталат. Арам. Буга адал. Эми ошентип бир адам деп атканда биз сетовый маркетинг дурус эмес дейбиз. Буну мусулман эместер ойлоп тапкан, алар акча табыш үчүн ошону ойлоп тапкан. Биз ошону азырынча дурус эмес дейбиз. Ал эми жөн эле келип эле, сен бирөөнү чакырсаң, сага бонус берсе, сен чакырып келсең ошондой боло берсе, анда болду. Нар жагы арам болот. 3-чү, 4-чү адамдан түшкөн акча, ошого иншалла Кудай таалама тавеккел кылып, соодан баштай берсең, соодада береке бар иншалла. Башка жолдор көп. Өзүңүз ойлоңуз, башка бир соодан ойлоп табыңыз, иншалла дурус болот. Сетовый маркетинг боюнча чубак устаз болбойт деп фатва берген. Азыр ошол фатва